саламатсыздарбы, жалпы факт KG YouTube каналыбыздын көрөрмандары бүгүн 27 августта Кыргызстан менин мекеним аталышындагы этностор аралык достук фестивалы өтүп жатат. Бул фестиваль Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнө 30 жыл толгондугуна арналган. Фестиваль концерттик программа менен коштолуп, кыргыз ырлары гана эмес, өлкөбүздө жашаган бир топ улуттардын ырлары жаңырып, бийлери биленди. Ар улуттун маданиятын чагылдырган буюм тайымдары көргөзмөгө коюлду. Чүй облусундагы райондордун тургундары боз үй тигишип, түрдүү тамактарды даярдашкан. YouTube'dan. Саламатсызбы апа, кандайсыз? Сиздер кайсы райондон? Сата району. Негизи эле фестиваль кандайдан келди өтөт? Мен оюнча эң жакшы, элдердин көңүлү ачык. Анткени эгемендүүлүк алганыбызга 30 жыл толуп, бүгүн аябай толкунданып, кубанып турган кезибиз. Биз ошо Сата районуна деңиз өзбек эмеси бөлүнгөн. Ана болбой эле боз үйүстү кыргызча кылып, кыргызча тамактар берилип атат, бирок ашыбыз ошо өзбекче болуп калды, ошон үчүн ашпаздыкта. Мындан остип көрсөк болот да, тарелка берип койчу, кашык тарелка келе кылайын. Ашыбыздан остип эле, эми кол менен жешкен. Өзбекче, Мынакей достор, азыр остиз. Колум деле таза эле, ысык экен. Анан келип тамак ичип кеткиле, кыргыздын тамагынан макулбу кыздарым, Дагы эмне кыргыздын эмне тамактарын жесеңиздер? Боз үйүстүн ичинде бүт кыргыз эмне тамак жесе, ошонун баары бар. Эттен баштап сары май, каймак, чөбөгө, сүзмө, курут, борсок, каттама, наныбыз баары бар. Чоң рахмат апа, өлө даамдуу келип тамак ичиңиздер, Макул. Кыргыз Республикасында 100дөн ашык этностун өкүлдөрү жашайт. Азыркы болуп аткан фестивалда өзгөрдү. Мынакей көрүп атасыздар. Мына кол өнөрчүлүгүн ар этностун тамак аштарын даңазалап, жайылтып, өзүнүн маданиятын, каада салттарын көргөзүп, ушул мындай фестиваль иш-чара ар этностун өкүлдөрүн бири-бири менен аралашып, жуурулушуп кетүүсүнө бир чоң өбөлгө түзгөн фестивальда иш-чара. 30 жылдан бери мамлекетибиз көп кыйынчылыктарды өткөрдү. Ушул өнүгүүсүнө бирден-бир шарт түзө турган бул элдин биримдиги, этностор аралык мамилелер. Меня зовут Наталья Николаевна Чеверова. Я приехала из села Полтавка Жейлского района. Это украинское село. Его изначально назвали Полтавка, потому что переселенцы из Украины были, с Полтавщины. Поэтому мы вот там поселились, и уже 6-е поколение. На русском и на кыргызском мы поем. Амансыз жакшы достор, майрамыбызбен жакшы майрамдап өткөзгүлө. Аман есен болгула. Ден саулык болсун. Чоң рахмат.
Biz Чүй облысының Москва районымыз. Сарыөзен, Ағелечек, Шайра апаларбыз. Фестиваль кандай деңгээлде өтөт? Буга канча убакыт даярдандыңыздар? Фестиваль аябай жакшы деңгээлде өтүп жатат. Биз даярданганы ошо 30 жылдык болду дегенден баштап эле даярданып жатабыз. Буюрса аябай жакшы, элдин маанайы да жакшы. Ошого жараша аба ырайы да сонун болуп турат. Анда бизге бир ырырдап бербейсиздерби? Биздин жалпы көрүнүшлөрүбүз. Кажунду алып коеюн. Рахмат сіздерге. Сіздерге да рахмат. Сіздерге да халва айтып коеюн. Сіздерге да чоң рахмат. Аман болгула, бар болгула, ушинтип кыргыз элибиздин ишине жарап, ушинтип бизге кызмат кылып, биздин жашыбызга жетип жүргөрүңүлөр. Чоң рахмат сіздерге. Чайкалган күндөр солбосун, жаман турмуш болбосун, жалпы Кыргызстан элиме жаңы турмуш орносун. Сарыөзен айылдарынын атынан куттуктайм. Чоң рахмат сіздердин байрамыңыздар менен.